18 bölüm. İса шакирттерине дайыма сыйынуу жана чөкпөө жөнүндө мындай үлгү насаат аңгеме айтып берди. Бир шаарда Кудайдан коркпогон, адамдардан уялбаган сот болуптур. Ошол эле шаарда бир жесир аял бар экен. Аял сотко кайра келип, мени каршылашымдан корго деп өтүнөт. Бирок сот көпкө чейин анын өтүнүчүн аткаргысы келбейт. Акыры ал өз ичинен Кудайдан коркпосом да, элден уялбасам да, бул жесир аял мага тынчтык бербегендиктен аны коргоюн. Ал келе берип мени тажатпасын дейт. Анан Теңир мындай деди: адилетсиз соттун эмне деген нуктуңарбы? Кудай өзү тандап алган, өзүнө күнү түнү жалынган адамдарды коргобойбу? Создук турса да аларды коргойт. Силерге айтып коеюн, аларды тез эле коргоо калат. Бирок адам уулу келгенде жер үстүнөн ишеним табалар бекен. Өздөрүн адил адам эсептеп, башкаларды басынткан кээ бир адамдарга да Иса мындай үлгү насаат аңгеме айтты. Эки адам сыйыныш үчүн ибадатканага кирет. Алардын бири фарисей, бири салык жыйноочу экен. Фарисей туруп алып ичинен мындай деп сыйынат: Кудайым, сага ыраазымын, анткени мен башка адамдарга окшоп талап тонобойм, жамандык кылбайм, ойноштук кылбайм жана мына бул салык жыйноочудай эмесмин. Мен жумасына 2 жолу орозо кармайм, тапкан баардык кирешемдин 1/10 бөлүгүн берем. Салык жыйноочу болсо алыс туруп алып, асманды кароого да батынбастан көкүрөгүн койгулап: Кудайым, мендей күнөөкөргө ырайым кыла көр деп сыйынат. Силерге айтып коеюн, фарисейге караганда бул адам Кудай алдында көбүрөөк акталып үйүнө кетти. Анткени өзүн өзү көтөргөн адам басынтылат, ал эми өзүн басынткан адам көтөрүлөт. Колун тийгизип койсун деп кээ бирөөлөр Исага наристелерин алып келишти. Муну көргөн шакирттер аларга тыюу салышты. Бирок Иса наристелерди жанына чакырып, шакирттерине мындай деди: балдардын мага келүүсүнө жол бергиле, аларга тоскоолдук кылбагыла, анткени Кудайдын падышачылыгы ушундайлардыкы. Силерге чындыкты айтып коеюн, ким Кудайдын падышачылыгын баладай кабыл албаса, алага кирбейт. Башчылардын бири Исадан: жакшы устат, түбөлүк өмүргө ээ болуш үчүн эмне кылышым керек деп сурады. Исага: мен эмнеге жакшы дейсиң? Кудайдан башка эч ким жакшы эмес. Ойноштук кылба, киши өлтүрбө, уурдаба, бирөөгө жалаа жаппа, ата энеңди сыйла деген мыйзамдарды билесиң да деди. Булардын баарын мен жаш чагымдан бери сактап келем деди ал. Иса муну укканда ага мындай деди: сага дагы бир нерсе жетишпейт. Колуңда болгондун баардыгын сатып, жакырларга таратып бер. Ошондо сенин асманда казынаң болот. Анан келип менин артымдан ээрчи. Муну укканда башчынын көңүлү чөгө түштү, анткени ал өтө бай эле. Иса анын көңүлү чөгө түшкөнүн көрүп, байлардын Кудайдын падышачылыгына кирүүсү кандай кыйын. 25. Анткени бай адамдын Кудайдын падышачылыгына кирүүсүнө караганда төөнүн ийненин көзүнөн өтүүсү оңоюраак деди. Муну уккандар: анда ким куткарылат дешти. Ошондо Иса: бул адамдын колунан келбейт, бирок Кудайдын колунан келет деди. Мына, биз баарын таштап сени ээрчип жүрөбүз деди Петр. Ошондо Иса шакирттерине мындай деди: силерге чындыкты айтып коеюн, Кудайдын падышачылыгы үчүн үй жайын, же ата энесин, же ага-инилерин, же эже карындаштарын, же аялын, же балдарын таштаган адам бул дүйнөдө алардан көп эсе алат жана келечекте түбөлүк өмүргө ээ болот. Иса 12 шакиртин четке чыгарып алып аларга: мына, биз Иерусалимге бара жатабыз. Ал жерде пайгамбарлар аркылуу адам уулу жөнүндө жазылгандардын баары орундалат. Анткени аны бутпарастардын колуна салып беришет. Алар болсо аны шылдыңдашат, кордошот, бетине түкүрүшөт, камчы менен сабашат, анан өлтүрүшөт. Бирок ал 3-күнү тирилет деди. Шакирттер болсо бул сөздөрдүн эч бирин түшүнүшкөн жок. Бул сөздөрдүн мааниси алар үчүн купуя болгондуктан айтылгандарды түшүнүшкөн жок. Иса Жерихо шаарына келе жатты. Жол боюнда бир сокур адам кайыр сурап отурган эле. Өзүнүн жанынан көп кишилердин өтүп бара жатканын уккан ал: эмне болуп жатат деп сурады. Ага: Назареттик Иса өтүп бара жатат деп жооп беришти. Ошондо сокур адам: Иса, Дөөттүн уулу, мага ырайым кыла көр деп кыйкырды. Алдыда келе жаткандар анын унчукпай калуусун талап кылышты. Бирок ал: Дөөттүн уулу, мага ырайым кылчы деп мурункудан да катуу кыйкырды. Иса токтоп, аны өзүнө алып келүүнү буйруду. Сокур адам жакын келгенде Иса андан: менин эмне кылышымды каалайсың деп сурады. Ал ага: Теңир, менин көзүм көрсө экен деди. Ошондо Иса ага: көзүң көрсүн, сени ишенимиң куткарды деди. Ошол замат анын көздөрү көрө баштады. Ал Кудайды даңктап Исаны ээрчип жөнөдү. Муну көргөн бүт эл да Кудайды даңктады.